Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо жазуучу Мамат Сабыровдун «Зилзала» аңгемеси. Сейдалы келгенде баратпай балдар менен сыртта чоң өрүктүн түбүндө сөрөдө отурушкан. Кандайсыңар деги, аман эсенсиңерби деди. Сейдалы бригадир менен кол алыша учурашып жатып. Көрүп турбайсыңарбы, үйгө киргенден коркуп, түн жарымдан бери ушул жерде отурабыз да. Бир карасам эле лампочка кыймылдап атыптыр. Шамалданбы десем терезелер жабык, кычыр-кычыр эткен үн чыгып атат. Дароо түшүндүм, балдарды ойготуп, секин баскыла, жүгүрбөгүлө, жыгылсаңар жаман деп. Эми сөрөгө жеткенибизде рassa күчөдү. Баарыбыз үй качан күп этип кулап түшөт деп карап турабыз. Жакшы, солкулдап барып басылып калды. Канча бал болду экен? 5-6-га жетти окшойт, а? Билбейм, Айтор катуу эле титиреди. Сейиттин тамынын үстү түшүп, ичиндегилерди топурак басып калыптыр. Кайсыл Сейит? Сейит маңызчы, адырдын түбүндө жашаган. Үйүндө меймандары бар экен. Алар дагы өлүптүр. Мотой аялы, Шиленбек дагы аялы менен. Бирок балдар иштеке болуптур. Алар наркы бөлмөдө экен. Кудай сактаптыр да. Башкаларчы? Башкалар аманбы? Кудайга шүгүр. Темир менен Бектендин үйүнүн дубалынан саал жарака кетиптир. Эски үйлөр да. Сейиттики жаңы эле го. 2-3 жыл мурда эле салып аткандай болду эле. Биз дагы ошого таң калып атабыз. Дубалына дагы, үстүн жапканга дагы мандикер усталарды салды эле, эптеп-септеп эле бүтүрө коюшкан окшойт. Бул арада Баратбайдын аялы очокко от жагып, чай кайнатып кирди. Сен эми мындай кыл, элди топтоп, алыс жакын туугандарына кабар айттыр. Милициядан дагы келбесе болбойт. Түндө атымды тушап туруп, бедеге кое бердим эле. Азыр эле оолумду кармап кел деп жөнөттүм. Келсе эле, аркаңдан мен дагы барып калам. Баса, кетип баратып Жалал молдонун да айта өт. Мен эң негизги кепти айта элекмин, Баратбай аке. Сейдалы сөрөдө отурган балдарды коруна бир карап алды. Жүрүң, андайраак барып сүйлөшөлү. Экөө ары басып, аткананын артына өтүштү. Жуда жаман иш болуп кетти, Баратбай аке. Уят иш болду. Өлгөндөрдү жуда көник абалда таптык. Адамды кыжаалат кылбай, айтчы тезирээк, деди бригадир чыдамы кетип. Мотой Сейиттин, Шиленбек болсо Мотойдун катыны менен жаткан экен. Бардыгы жылаңач. Муну укканда Баратбай бирөө төбөдөн таяк менен бир койгондой башын мыкчып отуруп калды. Кысталак. Бир жолу Чарыгыбек, алар ар бейшемби сайын чогулушуп, бозо чишет, мас болгондо пул ортуна өздөрүнүн катындарын сайып, кумар ойношот экен. Мотойдун утулдуң бүгүн катынын меники деп атканын өз кулагым менен уктум десе, ишенбедим эле. Бирөөнүн үйүн пайлап, сөз тыңшаганыңды качан коесуң, кысталак деп урушуп таштагам. Көрсөтчүн экен да. Баратбай дагы бир топко башын салып отурду. Сейиттин үйүнө барганда жанында ким бар эле? Айт мырза менен Нурбакы. Анда иш өлгөн экен. Нурбакы көргөнү бүт Тикенди көргөнү. Аңызгече бүт айылга сүйүнчүлөп жайып чыккандыр. Эми неме болот дейсиз, Баратбай аке? Тикендилердин кумар ойношунан деп бүт айыл шерменде боло турган болдук. Балким эч кимге айтып үлгүрө электир. Нурбакыны чакырасызбы? Же өзүбүз өтүп барабызбы? Бир сүйлөшүп көрбөйбүзбү? Баратбай андан пайда жок дегендей баш чайкады. Демек Кудай эл билишин каалаган. Алла Таалам пендеси күнөө иш кылса, дароо эле жазалабайт. Дароо эле айыбын ачып таштабайт. Бир күн акылына келер деп убакыт берет. Анан булар күндөн күнгө күчөп, такыр чектен чыгып кеткенде, каары келип ачка чыгарып таштады окшойт да. Кой, сен жөнө, убакытты өткөрбөй, чакырчу кишилерди чакырт. Жаназа жагы кандай болор экен деңиз? Молдо окубайм деп чыкпайбы? Аны Жалал молдо келсе маслет кылабыз да. Сейдалы ордунан туруп, дарбазаны көздөй жөнөдү. Баратат да өзүнчө сүйлөнүп коет. Шерменде. Башкаларга кесепети тийбесе экен эми. Кудай өзүң сакта. Сиздер белгилүү калемгер Мамат Сабыровдун
Зилзала аңгемесін ұқтыңыздар. Оқыған Кипариса Сұрахманова.